Assalamu alaikum ekendештер, Kuba Taksi kanalına hoş gelipsizler. Көргөндөй эле биз Кыргызстанга келгенбиз, Кыргызстанды эс алып атабыз. Эмнеге келдим десеңиздер, Кыргызстанда 20 жылдык болду, ошого катышып 8 күн жүрүп эми баран келдим. Азыр Бишкек шаарындабыз. Бишкек шаарынан келип кичине кыскача биякта бир блогер бала бар. Кыргызстанда ушул бул машина менен иштейт. Мунун аты эмне эле? Эмне мунун аты? Спринтер. 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 Ушул машинада ушул жигит келчи бияка. Айтмырса. Айтмырса, бул жигит өзүнүн блогеру YouTube'да Асанов KG. Асанов. Асанов дейм, Асанов KG деп коечу. Асанов. Асанов деп. Асанов. Эме видеонун башындагы описанияга YouTube каналын эме кылып коем. Көрсөтүп, ошого кирип жакшы видео атат. Ушу кирип көрсөңүздөр болот. Kuba Taksi kanalына assalamu alaikum. Кандай иштеп? Шүгүр. Болсо Белип алдыңыз. жүрөсүңдөр. Биз эми Бишкектик болуп калдык. Өзүңүз кандай Бишкекче болуп калыпсың сен, э? Конечно. Карабайсың колдон. Беттерден эле. Айрып алам деп. Иштей кандай анан? Шүгүр болот акырындан эми. Сен масканы уnuттуңбу? Москвага Жок, кетем кайра. Качан кетесиң? Жакында кетем бир 10-15 күн ичинде. Сагындың Москваны? Сагындым, Москвадагылар күтүп турула, барам. Көбү сурашат. Департ болдуңбу? Департ болдуңбу деп. Жок, барам. Департ болгон жокмун. Барабыз biz. Келгениң көп болуп калды, 2 ай болуп калды. Январда келгем. Январ. 1 айга деп келгем. 5 ай болуп кетиптир, э? Жок. Артта карагача уже Базар жок. убакыт ушундай батып өткөн эми Бишкекте, Кыргызстанда. А сен негизи биякта ушул такси менен иштеп атасың, мындай грузовой такси кылып, э? Ооба, үйдө бул байкем машинасы. Анан Анан ушу менен чай чакка чыгарып иштеп турабыз. Атака мен биякта башка иш жок да. кандай күн өтөсүңбү? Болот. Болот абы? Болот иштесе. Иштесе болот эми. Аракет кылса. Бул грузовойдун мисалы акчасы канча болот экен, мисалы бир жанагындай биринчи посадка деп коебу, жанагы. Посадка кичинекей кузовдук, эски кузовдуку 350 сомдонбу ушундай башталат. Могу эми кузов бул средний кузовдуку 509 сомдонбу ушундай башталат. Андан кийинки 600 бирдемеден, анан кийин 700 бирдемеден башталат. Мекендештер, көңүлүңүздөрдү 1 минутка бура кетейин. Мен азыр машинаны сыйрытып, кайра башка наклейка чыгып келдим. Каякта десеңиздер, Южный Портой 30Б, 30Б келдим. Биякта ушул жерде иштеген начальник аты Сыймыт, кандайсың? Assalamu alaikum. Özlerim. Анан ушул наклейканы биякта канча цвет бар дедиң, Сыймыт? Бул жакта сарынын 4 цвети бар да. Сарынын 4 цвети бар. Матовый, глянцевый түрлөрү бар. Каралар бар, актар бар. Анан если башка цветтер керек болсо аны алдырып берем. Мына жигиттер буякта наклейканын бүт түрү бар экен, наклейканын кайсы цветти аласыңар? Бул жерде жана крышага эме, эмне? Ооба, черный глянц. Черный глянцевый, э? Крышага чаппайсыңар. Буякта да түрү бар. Анан айтып кеткен нерсе, тонировка да бар жигиттер. Тонировканы барып, монуттан качествосын көрөбүз. Качествосы да сонун экен бакчы. Менден келген кишилерге 10% скидка кылып берет. Келип туруп айтасыңар, Kuba Taksi, Kuba экенин келип турсаңар. Скидканы келтиребиз, буйрса келебиздер туугандар. Так что келиңиздер. Астыда номерлер жазылып турат. Ушуларга чалып эле, заранее чаласыңар да, токач заранее чалып, ушул бияк. Живой болуп жүрөт да, көбүнчө эле ошо чалып койсо жакшы. Чалбай келсе деле болот, ал жерде 1-2 эле машина болуп калат көптөрү. Келиңиздер, мекендештер, күтөбүз. Күтөбүз туугандар, ошол жерде кызматтабыз буйрса. Мекендештер, машинаны чаптап беришти бул жигиттер. Өтө сонун качествону чаптап кеткен, бул стыктарын бурап. Эгерде билесиздер, стыктарды мондой эле үстүнө кылып коет да. А биякта болсо бүт снимать этип, прям вовнутрь киргизет экен да. Так что келиңиздер. Качество зың. Эң көп бекарат машина болду. Эң мисалы ушул убакка чейин иштегенде эң көп акча канча кылдың? Мисалы эң максималный. Максимально 4,5 миң иштедим. Канча саат? Грязный. Канча саатта? Где-то 8 саат иштедим окшойт. 8 сааттабы? Где-то 8 саатта. Ошондой эле иштедим. 4,5 миң. 4,5 миң жакшы да мына караганда. Эми Бишкек үчүн сонун. Билбейм, башкалар үчүн билбейм, байлар үчүн кандай, мен үчүн өтө сонун. Акча жок. Бишкекте жөнүнө отурган малдачы. Жок, просто мен биякта иштеген эмесмин да, бир жолу иштегем, бирок мындай канча табат, ким канча табат билбейм да, канча кылса канча болот. Бир күн таксиге чыксаңыз билесиз го. Иштешиңге деген, э? Бир күн чыксаңыз анан билесиз. Таксиде иштедиң да? Таксиде экономдо бир күн иштедим.
bir күн биринчи жана акыркы жолу иштедим. Койчу. Чыкпады. Вообще. Жанагы кашык таап эмес, мындай тамчылатып жоготот экен акчанычы. Вообще. Жана сүмөлөктү мынтип жейбиз го, ага да жетпейт да. Жок, иштеп жүрөт калды. Билбейм кантип иштеп жүрөт. Ошо арендада кантип иштейт. Мен бекер машинада чыдай албай койдум. Вообще кыйын экен. Же Москвадан келип биз вообще коэффициент дегенди көрүп, Экономда канча басат бар? экономда билбейм. 70 сомдон баштап иши эң жирный заказым 250 сом болду. Кыйналып жүрүп сүйүнүп 200 сом ошо бир жарым саат жүрсөңөргө? 40 мүнөт жүрдүм. 200 сомго. Ооба. Москвада 40 мүнөт жүрсөңүз канча табасыз? Экономда. Экономда 40 мүнөт жүрсөң кете бир 800 болсо керек. 800 1000ге чейин. Андан көп. 1000ге чейин, 1000ден өйдө чыгат дейм. Эми 250 сом менен 1000ди салыштырсаңыз, бизге ошондой вообще болбой калат экен. Анан күзөй өтүп алыпсың да? Эми башка машина жок үйдө. Байкем машинасы. Ошону айдап жүрөм. Мисалы мону аренда берсе болот да, канча арендасы? Күзөйдүн. 2000ден окшойт портерлер. 2000ден алды. Портерге караганда ушул жакшыбы же тиги портер жакшы болобу? Кыргызстан Бишкек портерге өнүп алыптыр. Чалсаң эле портерби, открытыйбы, ушундай кээде заказ түшөт, алып алып кетет. Көп эле анан частный заказдар түшөт, только портерлери көп түшөт. Открытый болгондо эмнеге открытый деп сурашат? Мисалы, холодильник, эми кыргыздар билесиздер, эми болгон нерсени жүктөйбүз. Отун, ашыкча да жүктөйбүз. Даже маленький кузов чакырып туруп, чоң кузовдун заказын жүктөп коюшат. Ошондо ачык болсо портерге эмне үстүнө тыга берет да. А бул закрытый, тыга албай калышат. Ошонусу портерге аябай эле көнүп калышат. Портер жакшы көрүшөт экен биякталар. Анда сен портерге алышың керек экен да. Портер алышың керек экен. Эми кузов калса портер алыш керек экен. Чем спринтер. Бирок спринтер дальныйга жакшы да. А портерлер эми дальныйга көп чыкпайт го. Шаар ичинде эле. Сен Москвада жүрбөдүңбү? Москвада кайсы жыл барып, көп эле жүрдүң? Кайсы жыл бардың Москвага негизи? Биринчи жыл барганда. Барып кетип, бастан барып кетип. Биринчи барганда 2018 бардым окшойт. 7 ай иштеп эле кайра келергем. Тоже таксиде эле? Жок, башка жумушта. Отельде иштегем. Эмне болчу эndi? Мындай эле, жанагы жумушчу кыздарга ар нерсе эмне керек болсо ошолорду алып барып берип. Номерлерге жаңы сурашат го. Самын керек болсо алып барып берип, шампунь керек болсо алып барып берип, полотенцасын алып барып берип. Ушундай жаңы. Андан таксиге өттүң кайра. Андан кийин Кыргызстанга келип иштедим, окудум. Медицинский колледжди бүткөнмүн. Сен медиксиң ошо, э? Ооба. Балдар жок. Эмне боюнча медиксиң? Зуб техникти бүткөнмүн. Сен зумный экенсиң да? Зуб техникти бүткөнмүн. Ошон үчүн тиштең агырып туруп, э? Голливудский улуп эмне болот? Брекеттер жок. Жок, аны только тиштин өзүндө протез. Керамический тиштер бар ошол. Молодец. Ошондо окуп бүткөнмүн. Эмнеге ошол окуп мен кетип калдың? Кичине практика керек экен, үйрөнүп жүрүш керек экен да. Акча жок жүргөндөн кыйналып Москвага кетип калдым. Москвада деле зубнойлор негизи көп жерде требуется кылат го мындай көп. Требуется, бирок ошону окуп үйрөнүп дагы дальше үйрөнүш үчүн где-то 1 жыл убакыт керек экен да. 1 жыл мага эч ким бербейт да. Мен бирөөнүн жанында үйрөнүшүм керек. Аныча практика болот. Зато кирип алсаң кийин үзүрүн көрөсүң дейм да. Эми үзүрүм көрмөкпүз, ошого чыдабай койбодум мен. Дипломду алдым дагы. Кичине жүрдүм, 2 ай практика жүрдүм окшойт. Үйрөнөм, иштейм деп. Анан акча жок, кыйналып кетип калдым. Москвада эконом тарифте иштесиң? Только эконом. Kia X-Line да? Kia X-Line машинам өзүнүн колчу. Биринчи мен деле арендада иштедим. 7 ай арендада жүрдүм. Азыр машинаң арендадабы? Же арендада жүрөбү? Арендада. Аренда канча мөт коюң? 1800 да. 1800 да? Семнөл кылыппы же? Семнөл. Жок, 1 күн катной менен 1 айда 1 күн. 1 күн 1 айда. Кичине кичипейилик кылып. Бир жакшы эле өтүпсүң эмне түштү арзанды, нормально. Эл катар эле эми. Эми азыр барсаң жакында келип атпайсыңбы? Барсаң кайда такси киресиң да? Секрет. Койчу секрет бе? Секрет. Өзүңдүн каналыңа айтасың да? Өзүмдүн каналыма айтам. Мен каналыма кирсеңер. Жакшы каналда. Эми таксинин дамын таткандан билесиз, чыгыш кыйын. Айта албайбыз. Биякта семья менен десиң да? Семья бүт бар да. Ооба, семья бар, шүгүр. Кайра семья менен кетесиң? Кетебиз. Биринчи өзүм кетем, анан кийин чачпай. Кичине батыргандан кийин аны чакырабыз да. Бирок Москвада что-то последнее время кыйыныраак болуп баратат да? Ооба. Билесиң да? Ооба. Документация жана мисалы 3 айлык регистрациялар мурун 5-6 миң болчу элек, азыр 15 миң деп калышты. 9 айга 30 миң 40 миң деп калышты. Ошолор кыйналып атпайбы?
Айла жок. законно чыгып атат. Айла жок, барып иштеш керекпиз. Азыр 30 июндан баштап бир закон чыгат экен. Билдиңби? 72 саат мурун анкета толтуруп ошо кабарлап коюш керек экенбиз тияка. Ошондо. Ага чейин кетем. 30-на чейин. Кимге ушуга макул болсо, астыга комментарий жазып кеткиле. Негизи эле Москванын сүйүүсү бүтүп баратабы же бүтө элекпи, оюңарды калтырып кетесиздер. Бирок эми биякта иштейин десең жумуш жок экен. биякта Иштейин деп машина менен грузовойго чыгам, мен башка жумуштарды эле караштырып көрдүм. Кеткиче иштеп турайын. Жумуш жок да. Лучше эми тиякта кыйналсак да жумуш бар. Иштеп келиш керек эми. Башка айла жок. Билем, мен ошентип кетип атам кайра. Иштеп келейин деп, чыдап. квартира табыш керек, квартирасына бериш керек эле. Ошондой эле. Азап. Биякта Бишкекте өзүңүн үйүң бар да негизи, бирок Симетте Бар эми өзүң. общий тамдар дейди. Өзүң актан болсуң негизи. Завод, Завод аксыданбы? Аксылыктар. Лайктан окуп коюңуздар. Аксылыктарбы? Жалааттыктар. Жалааттыктар. Айтып берсе анда машинаңдын ичин көрсөтүп бер да. Көрсөткөндө эмне? Машина иштеп кетчү буякта. Эмне бар, эмне жок? Грузовой тарифтер иштерин көрөлү. Кондиционер менен эчтеке иштебейт. 2 терезени ачып алып жүрө бермей. Кондер жок экен да. Кондер жок. Артында эмне бар? Артында төшөк менен жаздык бар деп коем. Тихий час токтойсуңбу? Потом. Бияк кыргызча экен да? Бияк кыргызча отпечатка пальца мындай кылабыз дагы. Мындай кылсак ачылат. Базар жок, базар жок. Эми эски машинада эми эшик ачылып кетпесин деп эле байлап койгом. А так. Мындай эле машина. Средний кузов. Жанагы өзүң ташыйсыңбы? Мисалы грузовой жанагы грузчик керек болсо кандай болот? Грузчик дегени бар, бир грузчик кошулат Яндекс, бирок мен анысын өчүрүп койгом. Мен жакында эле операция кылгам, ошон үчүн азыр мага оор көтөргөн болбойт, ошон үчүн без грузчик эле иштеп атам азыр. Мисалы заказга барып калганда кой. Заказга барып калганда бир кыз турат. Байка көтөрүп коюңузчу десе. Ал кыз деле ойлонот да эми грузчик менен же без грузчик. Эми ошондой вообще эле болуп калса эми өткөн кеткендерден суранып атам. Көтөрүш койчу, антип койчу. Бирок жеңил болсо өзүм көтөрөм. Айла жок. Өзүң канча килограммга чейин көтөрүп аласың? Мурун көтөрүп эле жүргөм. Өзүм мурун эле жанды кыйнап эле иштеп эле жүрчү элек. 50, 60, 70 килограммга чейин көтөрүп эле. Так азыр эми операциядан кийин көтөрбөй калдым. Азыр кээде кичине көтөрүп коебуз эми. Эмнеден операция болдуң? Паховая грыжа. Паховая грыжа. Ошол. Ошентип без грузчик иштеп атам азыр. А так грузчик менен иштесең нормально чыгат да. Азыр без грузчик болгондо заказ аз экен. Негизи грузчик менен көбүрөөк заказ экен да? Грузчик менен көбүрөөк заказ түшөт. Ясно, Айт мырза. Ошондой. Ошол мекендештер кичине кыскача маекте болчу. Жолугуп калдык. Кимге керек болсо, негизи бунун каналында көп ушундай иштеген боюнча көп видеолор бар. Кирип көрсөңүздөр болот. Ошол анда. Көрүшкөнчө аман болуңуздар. Баарыңарга салам алейкум. Менин каламым өткүл, э? Шеф канча катырат? Чын элеби? $100 кетти. Özüngsüz elestetsem ömürdü Kubarıp ketet yüzüm Sebebi biz yaşonun